өкмөткө келгенде bir тыйыны жок эле ушу калкты телөө борборунун демилгесин киргиздик эле. Мына иштеп атат. Четтен келген инвесторлорубузга бардык документтерин, лицензияларын алыш үчүн bir терезе болуш керек дедик эле. Единое окно деп. Ал дагы иштеп жатат. Бирок ар түрдүү коррупциялашкан чиновниктердин айынан дагы да болсо бул жердеги саясий стабилдүүлүктүн, ички саясий стабилдүүлүктүн жоктугунан тыштан uzun mönöttü çoğun investorlarda alıp gelmeye жатабыз. An üçün dagı da ajistler gerek. Dünyölük el aralı hukuktu düşüngön, el aralı süйлөшүүлөрдү жүргүзө bilgen ajistler gerek. Жөн эле ушул байткенде чек ара маселеси бар деп баары айтып берип калган маселе эмес. Чек араны менин пикиримче дуалды ашып, муштун кезегендер чече албайт. Элдин алдына чыгып, тилин кайрап, бийликтин көзүн карагандар чече албайт. Анан ушу жерге келип, элдин ырысын жеп алып, бир жагынан алып, бир жагына чаптагандар чече албайт. Алардын иши ошо сиздердин добушуңуздарды алып атканда бүтөт. Алданбаңыздар. Колдоңуздар. Мен 38 жылдык мамлекеттик кызматта топтогон тажрыйбамды сиздерге кызматка койгону келдим. Мен ушунча жылдын ичинде тажрыйба топтодум. Эң негизгиси мамлекеттин деңгээлинде маселелер кайсы жерден башталып, кайсы жерде бүтөт. Кантип коюп, кантип чечсе болот, ушуну үйрөндүм. Октябрь 2020 жылғы шайлоо урматтуу туугандар. Бул Кыргыз мамлекетинин 5 жылдык тагдыры. Ошону карашыбыз керек. Кандай парламент барса, мамлекетибиз ошого жараша алдыга жылат, или артка кетет. Азыр мына коррупционерлер легалдаштырып, өзүн алып келип бийликке умтула баштады. Бул мамлекеттин түпкүлү менен жокулукка барат. Ого этият болушубуз керек. Кудай буйрса, бир жагадан баш чыгаралы, бир жеңинен кол чыгаралы. Тилибиз менен тилибиз бир болсун. Ошондо гана утууга жетебиз. Тилибиз менен дилибиз болгондо. Акчага сатылбайлы. Кудай буйрса, 2010-2015 кылган жумушубузду 2020-25 2 эсе көп кылабыз. Кейбірлер иштебей, өздері бирөөгө кызмат кылып жүргөндө эле билип калган. Мындай сандын көп, сапаты жок болуп калды. Ошол себептен биз программага айтып атабыз. Депутаттардын санын 120дан 75ке кыскартабыз. Баарыбыз эле жүрөгүбүздү өзгөртүүнү каалап атабыз. Чындыгында эле каалап атабыз. Бирок биз эч кимге ишенбей атабыз. Бул жогорку кеңештин заседаниясын карап турсаңар, ушул республика партиясы гана сын айтканда тигил же бул маселелерди кандай чечиш керек, кандай болгондо туура кылат, бул сунуш өтүп кетсе 5 жылдан кийин кандай тагдырга туш келип калат деген сыяктуу өзүнүн оюн дайыма айтып келет.